Fıkh boyunca aytты, маскап карманбаган акыбети, маскап карманбаган мисалы үчүн бирөө жуга байпакка мас тарткан болсо, барса кыябада дараты жок болуп, намазы жок болсо, намазы күйүп калат. Ошого маскап карманат деген сөз урматтуу бир тууганым, маскап деген кандай? Бирөөнүн эле сөзү эмес да. Бирөө айтпайбы? Маскапта мындай деп эле Абу Ханифа сөзүн эле келтире берет да. Ханафи маскапта не только Абу Ханифанын сөзү. Aslında ошол алгачкылардан келип отуруп, бардык сөздөр редакцияланган кийинки муундагы аалымдардын китептери ушул маскаптагы жыйынтык китеп катары калыптанат да. Абу Ханифанын сөзү маскап болбой калышы мүмкүн кээ бир жерлеринин өзүндө. Же Абу Юсуфтуку мисалы үчүн. Анан бирлер түшүнбөйт дагы Абу Ханифанын сөзүнүн бардыгы Ханафи маскап түзөт деген натура түшүнүк да. Анан ошон үчүн маскап деген кандай? Бир алым бирге айтса, аны кийинки сугуп, анализдеп, толуктап, кемитип, ашык кемитип отуруп, жанагы маселе жошулуп келип анан даяр болот да. Анткени бир адам кээде бир маселеге сүйлөп атып, бир хадисти көрүп, бирок ошого кошумчалап отурган башка хадисти уккан эмес болушу мүмкүн. Аны кийинки алымдар кошот дагы, ошол маскап, редакцияланган маскап. Эмне үчүн 4 маскаптын бирөөнү карман, башканы карманба дейбиз? Бар, Аузаидики бар, Сауридики бар, Ибн Аби Лейланыкы бар. Алардыкы редакцияланган эмес. Вот ушунда проблема турат да. А редакцияланган маскапты кармануу деген сөз маселе толукталган, жидиктенген, амал кылсаң коркпойсуң, пайгамбардын нак сүннөтү мына ошол деген сөз да. Ана маскап карманба барганда, кыяматка барганда ибадаттар ката болуп калган болсо, ага ким жооп берет? Айтат да Кудай Таала, Куранда айткан мен дейт. Фас'алу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун. Билбесеңер билгендерден сурагыла деген. Неге сурабадың? Өзүнчө эле кыйын болбадың. Мусулман болгонуңа 4 күн болду, намаз окуганыңа 3 күн болду, анан 2 күндөн бери маселе талашасың сен. Башың иштейби? Деген вопрос.